Бул сабакта биз кошелекту толтурганды үйрөнөбүз. Кошелекту толтурган бизге доступный эки варианты бар. Биякта бирөөсү болсо банковский карта менен, экинчиси болсо P2P торговля аркылуу. Анан дагы бир үчүнчүсү бул деген Telegram канал аркылуу. Бул Telegram каналдын ссылкасы сабактын ылдый жагында болот. Ошол каналга кирип катталып койгула, кереги тиет. Азыр Telegram каналды көрө кетсек, мына биякта ушундай объявлениялар болот. Мисалы, продаю 300 тысяч USDT дейт, 1,3% менен. Бул 1,3% деген булардын сиздин долларды USDT кылып берген кызмат акысы. USD'ни USDT кылып берген. Жакшылап карап көрсөңүздөр, мисалы, мындай продам 100 USDT дейт, 1 к 1 Восток 5-те. Восток 5-ка барасыз, могу киши менен чалышып жолугасыз, дагы $100 бересиз, андан 100 USDT өзүңүзгө котортуп аласыз. Бул жерде баса белгилеп айта кетчү нерсе, эч качан картага которбогула. Бияктан мошенниктер да бар, бул группаны карап турсаңар кээде чыгып калат, мына могу алдап кетти деп. Кээ бирөөлөр мен Optima банкыма $100 которо кал, мен сага 100 USDT котором, алдап кетпей, мына мынча киши менен иштеп келатам, мынча жылдан бери иштеп келатам, мага $100 болбогон эле акча, анын үчүн мен алдабайт элем деп алдаганга аракет кылышат. Ошон үчүн только жолугушуу, мисалы, Шабданга барасыз, Шопокко, Московскийге чалышып жолугасыз, жолукканда дагы жөн эле жерден жолуга бербей, камера бар жерлерге барып, мисалы, супермаркеттердин алдына, банктын ичине кирип алып, алмашышыңар керек. Анан жалгыз барбаганга аракет кылгыла. Жаныңарга бирөөнү алып алганыңар жакшы. Ар кандай кишилер болот, тоноп кетиши мүмкүн, сабап кетиши мүмкүн, алдап кетиши мүмкүн, качып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн жаныңыз калганга киши жок болуп атса, такыр банктан жолугабыз дегиле. Бул жерде силердин акчаңар, коопсуздук керек. Эгер жумушту эмнеден баштайбыз деген суроо болсо, анда жумушту сиздин колуңуздагы акча кайсы валютада, ошого жараша болот. Мисалы, доллар болсо жумушту могул Telegram каналдан баштайсыз. Анткени бул жерде көбүнчөсү долларга сатат. Эгер колуңарда доллар болсо, анда лучше могул 1 к 1 же 1% дегендер менен баштасаңар болот. Эгер колуңарда сом болсо, анда могул жерге барасыз дагы P2P торговляны басасыз, же болбосо бул жерден P2P'ни басасыз дагы, ошол жерден сиздин сомуңузга USDT алып, ошол жерден жумушту баштайсыз. Бул сабакта Telegram канал аркылуу толтурганды үйрөнөбүз. Бияктан киши таптык деп коелу, мисалы, могу ДДД деген менен сүйлөштүк, личная встреча болду, экөөбүз жолуктук, бир глобустун алдынан же бир банктын ичинен жолуктук, же жаныбызга 2 кишини алып алып бардык. Ал жерге жеткенде телефонду ачабыз. Телефондо деле ушундай эле, аны дагы көрсөтөбүз мындан кийинки видеодо. Ошол жерден могу кошелек дегенди тандайбыз, Fiat Spot дейбиз. Аяктан основной аккаунт, андан кийин ввод дегенди басабыз. Бул жерден монетаны тандагыла дейт, биз USDT алабыз. Андан сетти тандайбыз. Сетке могу Тронду колдонсоңуздар болот, TRC20 дегенди. Андан кийин могул адрес, бул сиздин уникальный адрес, мындай адрес башка эч кимде жок. Ушул жерден аябай кылдаттык керек, анткени могул жерден мисалы могу S деген тамганы кичинекей эмес, баш тамга менен жазып алсаңыз, анда болду сиз акчаңыз менен коштошо берсеңиз болот. Ошон үчүн кол менен могу TGCH деп жазбай, бул жерде копировать деген кнопка бар, ушуну басасыз дагы тиги кишиге жөнөтөбүз. Криптовалютада назад отмена деген кнопкалар болбойт. Банкка барып, мисалы, туура эмес кишиге жөнөтүп, менин акчамды кайрып бергиле деп заявление жазганда, бияка эч кимге заявление жаза албайсыз. Ошон үчүн бул жерге атайын кнопка коюп коюшкан. Копировать деген, скопировано, ушуну тиге жөнөтүбүз, эч нерсесин өзгөртпөй туруп. Жыйынтыктай турган болсок, мына сиз кошелекке кирдиңиз, аяктан ввод дегенди бастыңыз, бияктан монетаны тандадыңыз, сетти тандадыңыз да кошелекту туура кылып тигиге жөнөттүңүз. Ал сизге USDT'ни жөнөткөндөн кийин где-то бир 2 мүнөттүн ичинде сизге келип түшөт. Ал келип түшкөнүн могул жерден байкасак болот. Кайра эле кошелек, обзор кошелька, основной аккаунтка киребиз. Мына бизде 20 USDT бар экен. Ушул жерге келип түшөт сиздин акчаңыз дагы. Мындан кийинки видеону көрөбүз. Ал жакта ушул процесстин смартфондогу версиясы бар.